Учурда жогорку кеңеште жума намазын окуу үчүн түшкү тыныгууну узартууну көздөгөн мыйзам долбоору кызуу талкууланууда. Тактап айтканда, айрым эл өкүлдөрү жума күнү түшкү тыныгууну 12:30дан 14:30га чейин узартууну көздөп жатышат. Жума намазы үчүн түшкү тыныгууну узартуу керекпи? Деги эле мамлекеттик мекемелердеги түштүкү тыныгуулардын ар кандай убакытка коюлуусуна эмне себеп? Сиздин канал НТС-тин ар тарап программасында биз мына ушул теманы талкууга алабыз. Ал үчүн тиешелүү конокторду чакырганбыз. Коноктор менен четинен тааныштырып баштасам, жогорку кеңештин депутаты ушул мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Тазабек Икрамов, жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Өмүрбек Абдрахманов, журналист, жазуучу, публицист Олжобай Шакир жана ошондой эле муфтийдин орун басары Акимжан Эргешевдер. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер экранга чыккан номерлерге өзүңүздүн телефон чалып сурооңузду билдирсеңиз болот. Андан тышкары WhatsApp номерибиз дагы иштеп жатат. Ал жактан дагы өзүңүздүн билдирүүңүздү жөнөтүңүз. Ошондой эле ошол түшкү тыныгууну узартуу керекпи жума намазы үчүн деген суроону дагы таштаганбыз. 4405 кыска номерине СМС билдирүү аркылуу дагы өзүңүздүн оюңузду билдирсеңиз болот. Эгерде ооба деп макул болсоңуз 1, жок десеңиз 2 деген санды гана терип туруп, ошол жогоруда мен айткан номерлерге жөнөтсөңүз болот. Алгачкы суроо ушул мыйзамдын автору катары Тазабек мырза сизге берсек, ушул демилгени алып чыгууга эмне түрткөрдү? Саламатсыздарбы? Эң негизгиси бул 110-чу беренеге өзгөртүү киргизип атабыз. Биз жуманын аягы 5-күнү 1 сааттык тыныгууга дагы кошумча 1 саат тыныгууну кошуп жатабыз. Бунун эң негизгиси биз мамлекетпиз. Кыргызстан өзүбүз мамлекет болгондуктан өзүбүздүн жарандарыбыздын маселесин чечүү. Ошоларга шарт түзүп берүү максатында ушуну көтөрүп жатабыз. Сөзсүз түрдө. Бул жерде эң негизгиси иш берүүчү менен иштөөчүнүн ортосундагы пикир келишпестиктин негизинен келип чыгып аткан көпчүлүк жарандардын кайрылуусу боюнча. Ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, бизде Кыргызстанда машинанын тыгындыгына байланыштуу көптөгөн адамдарыбыз ушул жерден Аллага болгон өзүнүн сыйынуу убактысын жума намазга барып келгенде кечигип калып атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жума намазы жамаат менен чоң мечиттерде гана окулат. Ошонун себебинен 1 саатка узатып берип атабыз. Мен ушул Акимжан мырзага ушул боюнча баягы адис катары суроо бергим келип атат. Бүгүнкү иш графиги жума намазын окууга тоскоол болуп атабы? Бүгүнкү учурдагы шарт жок болуп атабы учурда? Ошо мамлекеттик кызматкерлерби, башка жеке менчик ишканадагы адамдар үчүнбү? Алгач сөзүмдү улуу жараткандын аты менен баштаймын. Жана жалпага салам жолдоп, саламу алейкум ва рахматулла. Албетте бүгүнкү көтөрүлүп аткан мыйзам долбоорунун автору катары Тазабек мырза Икрамов айтып өттү. Бул биздин коомчулуктагы болгон кээ бирки жарандарыбыздын иш ийкемдүүлүгүнө төп келбегендиктен иш берүүчү менен иш алуучунун ортосундагы ыңгайсыздыктардан келип чыккан маселе катары көтөрүлүк деп атат. Албетте, эгерде 1 саатты бүгүнкү күндө биз карап көрө турган болсок, 1 сааттык убакыт жеп ичкенге жетет. Башка күндөрү, аптанын жумуш аптасынын ичиндеги башка күндөрүнө 1 саат жетерлик убакыт. А бирок качан сиз үчүн кайсы бир жерге чектелүү жерге жетип барып, ошол жердеги зарыл болгон жөрөлгөнү аткарып, кайрадан жумушка жетип кайра келип калуу үчүн албетте кошумча 1 саат керек болот. Бул сөзсүз түрдө. Демек, ошо жума намазын окуйм деп ошо ниет койгондорго шарт жок бүгүнкүдө. Ооба. Өмүрбек мырза, бул мына биз ушул мыйзамга каршы чыккандар бир тарабы айтып келишет да, бул Кыргызстан светтик өлкө экенин, ал конституцияда баш мыйзамда жазылган экенин. Баш мыйзам бузулуп атабы бул демилгеде? Жок, баш мыйзам бузулган жок. Баш мыйзамда биз демократия курабыз деп аткандан кийин динге толугу менен эркиндик берилет. Ал эми демократия таптакыр жок. Бизде азыраак бар дешибиз керек бул тарабынан. Жок мамлекеттерде динди кысып, муунтуп каалаган жасап атышат. Мына жаныбыздагы эле Өзбекстан, жаныбыздагы эле Тажикстан.
Бирок биздин дин адамдары мындан өтө ашыкча пайдаланып атканы көрүнүп атат. Анткени мына биринчи жолу молдокелер биздин жогорку кеңешке келгенде сурадык эле. Ушул жерге мечит кылса болобу жумага десек, жок, болбойт. Тиги мечитке барып окуш керек деп. Мына ким айтып кетти? Силер айтып кеттиңер. Мечитке барып окуш керек жума намазын деп. Ага карабай туруп, ушу мамлекеттик ишкананын ичине намазхана коюп алышты. Каяктагы бир спонсорлорду тап, алардын дагы белгисиз спонсорлор менен. Экинчиден, Куранда да айтылган, Турциядан дагы мен көп иштедим, билемин. Эгер адам жумушта болсо, же бир жолдо болсо, же бир мындай ден соолугуна болсо, ал намазды окубай койдурса да болот, же башка убакта да окуса болот деп мындай демократик жактары бар молдоке. Ошондой деп жазылган. Ошон үчүн биз азыр намазханадан баштадык. Эми 2 саат кылабыз. Андан кийин жума күнүн ишсиз кылабыз деп дагы көтөрүп жүрчү жана Турсунбай Бакир уулу деген. Ошентип биз дин мамлекетине айланып кетишибиз мүмкүн. Ансыз деле мына түштүктө аябай көп бизде мечит, эч кандай адамдардын биз каршы эмеспиз, көп болсун ага. Бирок ошол жактан чыгып атпайбы? 500 адам жана игил менен террорист болуп согушуп атат. Мына прокурор өзү айтты, генералдык прокурор. Ошон үчүн биз өтө этият болушубуз керек. Макул, булар алып койсун законду. Менчик деген бар. Азыр Кыргызстандын 90%-не жакыны менчик ишканалар. Алардын жумушу мындай беспрерывный деп коет. Ошентип иштешет. Алардын баары 2 саатта ким келет экен, келбейт экен, андан ары кыргыздарды билесиңер келбей кетип калат ошойду. Ошентип биз светтик жана бизде калыптанып калган жумуш күндөрүн биз талкалап атабыз. Олжобай агай, мына сиз каршы тургандардын бири болуп атасыз. Ошо демилгеге эмне себеп болуп атат ошого? Мына Тазабек мырза сөзүнүн башында айтып атпайбы, биз Аллага сыйыныш үчүн ушу намазга бир шарт болуш керек дегенчи. Силер Аллага эмес, силерди Алла шайлаган жок да, эл шайлады. Элге кулдай кызмат кылыш үчүн силер ал тыныгуу сураганыңарды, тыныгуун маанын узартканды сурагандын өзү өтө бул суу кечпеген шылтоо да. Мындай айтканда баягы жаман устан шылтоосу көп дейт. Кылар ишиңер жок, жогорку кеңештечи. Жогорку кеңештин трибунаны сыйлабаганыңар ошол. Баягы мындай демилгени көтөрүп чыккандын өзү келегейлик да. Анан кечирип коюңуз, азан чакырып коюлган атыңыз жакшылыкка жигит экенсиз, Тазабек депчи. Ал Кудайга сыйынган киши, Аллага сыйынган киши мечитке барабы, же каякта жүр шактан ичинде болобу, жүрөгүңдүн ичинде болсун. Ак үйдүн ичине намазыңды окуйсуңбу, каяктан болсун, бул баягы суфий данышмандарын билесизби? Суфий агымы, ислам дини суфий жолунан тайгандан кийин бул дүйнө цивилизация кандай адашкан жолго түшсө, молдокелер ошондой адашкан жолдо. Булар жанагы тотугуштан айырмасы жок молдокелер толуп кетти да. Сиздин жазып аткан мыйзамдын артында деле бул долбоор ошол эле молдокелердики. Бул мен буга толук көзүм жетет да. Мындай мыйзамдардын артында чоң акча турат. Себеби биздей башы чаңдаган улутту так ошол диний агымдагы күчтөр көбөйдү. Башаламан. Сиздердики баягы тыныгуу деген жам баштап жаткан кыргызга дагы жага бербей турган мыйзамда. Өлкөдө андан башка бир маселе жоктон бетер. Таллуу маселелер толуп атат. Өмүрбек агайыбыз дагы бир-эки сөз айтып өттү. Албетте биз бүгүнкү күнү кайсы бир тараптын айыбын ача калып, анын жасап аткан ишине доо койгондон мурда чындыгы эле адамдар үчүн кылып аткан аракетине да көңүл бурушубуз керек. Эгерде буларды Алла шайлабаса дагы, Алла жараткандыгын сезип аткандыгын биз эстен чыгарбайлык да. Ошол эле учурда Алла сени шайлабаган деген адамдар дагы жараткандыгын эстен чыгарбасын. Ошондуктан мен айтат элем, бүгүнкү күндө бул депутаттарды элдер шайлаган. Ал шайлаган элдердин басымдуу бөлүгү мына ошол муктаждык аркасында жүргөн адамдар. Андыктан бүгүнкү күндө эгерде мамлекетибиздин 80%дан аз эмес басымдуу бөлүгү мусулмандар болуп, ошол мусулмандар бул кишилерге
светтик өлкөдө жашаган жарандар катары добушун берсе, а бирок мусулман катары алардын дагы дин эркиндик укуктары бар. Ошондуктан бул жерде диндик маселеге келген учурда Өмүрбек ага айтып өттү. Эгерде киши жумушта болсо окубай койсо боло берет деген жерлер бар экен дейт, анда жерлер жок. Түрктөрдө балким алар сизге кайсы бир динден тайкы билими бар киши айтышы мүмкүн. Бирок сиздин айтканыңыз туура, эгерде ооруп аткан болсо, ал кишиге эмне бар? Же жолдо болсо, эки учурда, же болбосо ал кишинин Урматтуу коноктор, кечирим сурайбыз, азыр тыныгуудан кийин талкууланат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, НТС каналынын түз эфиринде Ар тарап программасы болуп атат. Биз бул жолу жума күнү жума намазын окуу үчүн түшкү тыныгууну узартуу керекпи деген суроону талкууга коюп атабыз. Эгерде сиз дагы үн кошууну кааласаңыз, экранга чыккан номерлер аркылуу өзүңүздүн оюңузду билдирсеңиз болот. Андан тышкары WhatsApp номерибиз дагы иштеп атканын эске салабыз. Ошондой эле тиешелүү суроого өзүңүздүн дагы добушуңузду бериңиз. Тазабек мырза, мына жогоруда сиз тарапка бир топ сын пикирлер айтылды. Башка мындай кыларга иш жокпу, демилге жокпу депчи. Туура. Чын эле демилге башка ишиңиз жокпу мындан башка? Туура. Бул жерде бизди эл шайлады. Биз элдин көпчүлүктүн каалоосун, элдин маселесин чечкени келгенбиз да, э? Ошонун эң биринчиси мына бул жерде 80-90% мусулмандыкчылыкты кармаган, жума намазга барган адамдардын ошолорго шарт түзүп берип атабыз. Бул жерде биз үгүттөгөн жокпуз. Бул жерде биз депутаттар маселемен кайрылышы мүмкүн жок. Жок, сиз айтып атасыздар. Депутаттар өзүңөргө дагы шарт түзүп, ошол жерден бир убакыт алып атасыңар. Жок. Биз өзүбүзгө эмес, биз элдерге кылып берип атабыз бул нерсеничи. Ошону мындай жакшыраак түшүндүрүш керек да. Анан биз айтып атабыз бул жерде 110-беренеде жумасына, жуманын аягы 5-күнү ушул жерге 1 саатка да 1 саат кошуп берели. Өздөрү ошол жерге барып элдерибиз өздөрүнүн сыйынсын деп атабыз. Сиз айтпайсызбы? Андан аркысынча макул машиналар тыгын кылып коет экен, мечиттин алдында тегерек ошентип калат экен депчи. Бул жерде адамдар жумуштан кечигип барып сөгүш угуп атпайбы? Иш берүүчү менен иштечүнүн ортосунда болуп атат. А бул жерде 105-беренеге таянып, бул жерде икемдүү жумуш убактысын белгилеп койсо болот. Эгерде жума намазга барбагандар, намаз окубагандар, алар өзүнүн мурдагыдай эле 1 саат абетин кылып, кайра жумуш ордуна калып иштей берсе болот. Себеби биздин мына 10-беренеде жазылып турат, 1 сааттан кем эмес, 2 сааттан ашык эмес деп жазылып турат. Анан эмгек кодексине эч кандай бул жерде бузулуу жок. Андан сырткары жума намазга барып, жума намаз окусун деген термин дагы жок.
жөн гана 1 сааттан 2 саатка чейин деген. Бұл эми мындай да, бұл жаңы келген депутаттар ойлошот ушу депутат закон жазыш керек деп. Бұл терең жаңылыштык. Сен укам жаш мен жердешим экенсиң базар коргондук. Эми жанында да экөө бир да. Тем более апаңыз ошо базар коргондон Акмандан экен, мен да Акманда төрөлгөм. Бұл жаңы келген депутаттардын оорусу. Башына эмне келсе ошону жаза беришет. Дүйнөдө мындай эмес. Бул киши айтып атпайбы, элдер шайлады деп. Элдерди билебиз кантип элдер быйылкы шайлоодо элдер кантип сатылып, акчаларын алып, тракторлорун алып, жана башкаларын алып туруп анан шайлап берди. Макул. Биз тааныйлы буларды. Бирок башка нормальный мамлекеттерде законду депутат жазбайт. Ким жазат? Аны өкмөт деген бар. Өкмөт, мына жаңы өкмөттү шайлап алдыңарбы кече эле? Шайлап алдыңар СДПКдан, спикер СДПКдан, президент СДПКдан, шаардын мэри СДПКдан, омбудсмен СДПКдан баарын бердиңер. Мунуңар жакшы. Тема Анан кийин ал жакта өкмөт алып келет. Өкмөткө биз бердик. Бюджет 2 миллиард доллар бюджетти бердик. Сен ушуну өнүктүр деп. Ошолор бардығын көтөрүп келип, программа алып, буларга бекиттирип, анан бюджетти, анан закондорду алып берет. Ушул закондорду алып берсеңер, биз мыкты кылып Кыргызстанды реформалап оңдойбуз дейт. Мына ошондой болот. Биз элдерге шарт түзүп берип атабыз. Ар кимиси башына келген жаза берет. Биздин учурда деле ошондой болчу. Бири ойду табада жотот. Бир депутат арабыздагы 2000 долларга жакын закон жазып туруп, ошону бирөө иштебейт. Ошон үчүн могу киши айтып аткан таптакыр абсурд болуп атат. Мына айтып коеюн. Бирөө кетет, бирөө келет. Ошол эмнеси Биринчиден 2 саатка жетишпей калса эмне болот? Тыгын көп болуп. Биринчи, жарым иштеп атат, жарым иштебей атат. Ал жумуш деген синхронно болот, бири-бири менен байланышкан болот. Анан кийин чоңдор карап турабы? Кана кимиси барды эле мечитке 5те кетет, кимиси барган жок 6да кетет деп отурабы? Ошентип бүт развал кыласыңар жумушту. Развал жок бул жерде, эч кандай развал дагы болбойт. Эгер менчик болсо, кайра элдерге шарт түзүп берип атабыз. Алар жума намазга барып окугандар, же болбосо башка бир сыйынуу, же болбосо бир башка ишти кылган адамдар ансыз деле ишти таштап кетип атат. Биз буларга шарт түзүп берип атабыз. Өз убагында барсын. Намазга ниетин койгон кишичи мындай мыйзам долбоорун карап отурбай эле Ошон үчүн сөгүш алып атпайбы? Иш берүүчү менен ортосунда сөгүш алып атпайбы? Биз ушуга биздин мамлекет болгондон кийин биздин жарандарга биз шарт түзүп беришибиз керек. Элдин атына чайкаучулук кылбаңыздар. Бул жерден Турсунбай Бакир чыкты эле баягы Ак үйдү намазканага кылалы, ошол биз шарт керек депчи. Эми карапайым элдин иш кодексинен сиздер ушуну туура түшүнүңүздөр да. Мына улуу Британияларда демократиянын чокусу болгон ушул жерлерде дагы кадимкидей дуа менен эме кылышат. Бул жерде динге эч кандай эме кылган эмес. Чоң Америкаларда мечиттер салынган. Эмне үчүн сиздер ушу мечит салынганга каршы болуп атасыздар билбейм. Себеби мусулман адам 5 мал намаз окуйт. Алар чыгат, барып окушат. А башка диндердин мисалы еврей улутундагы адамдарга биз эч кандай мишать эткен жокпуз, Алар суббота күнү эс алышат. Христиандарыбыз базар күнү эс алышат. А эмне үчүн сиздер көпчүлүктү түзгөн, жума намазга барган, биздин арзыбаган 1 саатты силер каршы болуп атасыздар, мен ошого түшүнбөй атам да. Сиз эми жаш депутатсыз, биз дагы 5 жыл мурун сиздин астыңызда депутат болдук. Ошол биздин учурда бир 5-6 эле депутат намаз окучу. Азыр көп. Азыр көп калды. Албетте анан кийин. Сиздер мына карасаңыздар, дүйнө жүзүндө элдердин көбү ыйман келип жүрөгүнө Кудайды таанып барып атат да, бул жамаат менен окуп, жамаат менен дуа кылып атат. Сиздер бир жолу өмүрүңүздөрдө бир жолу мечитке жума намазга барсаңыздар, ошол жерде түшүнөсүздөр. Ал жерде кандай бир ушу мамлекетибиз оңолсун, элдерибиз жакшы болсун деген жакшы маселелерди айтып, ошол жерде жалпы тырмак биздин адамдар дуа кылат. 500 террорист, атеисттерби? Бул алар башка. Бул башка маселе. Тазабек мырза, мына бул эмгек кодексин өзгөртүү киргизип, ошол жанагы узартуу түшкү тыныгууну бардык кыргызстандыктарга ошо жанагы
бүттүк. Бардыгына. Жеке менчик дагы, жанагы мамлекеттик дагы мекемелердин бардыгында. Бардыгына түзөбүз. Бул жерде анан айтпадым 110 берене, 105 беренеде икемдүү сааттарын өздөрү коюп алат. Мен айттым, жанагындай намазга барбаган, окубагандар 1 саат мурдагыдай эле эс алып туруп, кайра жумушун өз убагында аткара берсе болот. Ошол 105 беренеде. Маселен, үй салып атабыз, бир 20 этаж. Бирөө кумду алып бериш керек, бирөө тиги растворду алып бериш керек, бирөө кирпичти үстүндө коюп атат. Ушул жерде Бирөө жумага кетип калды 2 саат. А беркелер кантип иштейт? бул Жумуш бузулуп калат жумуш берүүчү менен иштөөчү экөө ортосунда чечип алат. 105 беренеде жазылып турат эч кандай. Биз айтып атабыз, 1 сааттан кем эмес, 2 сааттан ашык эмес. Мына ошо 1 саатыңызды эс алып алыңыз дагы, сиз эгерде эч кандай барбасаңыз, кайра эле өз убагыңызда иштей берсеңиз болот. ошол жанагы Биз бул жерде динге эч кимди мажбурлаган жокпуз, чакырган дагы жокпуз. ошо дин жанагы жума намазын окуйбуз дегендердин арты менен башкалар дагы мисалы окубай эле бирок жума намазга кеттим жана башка деген мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кетпейби деген да суроолор болот. Бара берсин да. Бара берсин да. Аны 2 саат, ошо 1 саатта узатып берсек, 1 сааттын ичинде Демек, алда адам резолвер. өзүн жеке чачын кыскартканы барабы, же болбосо өзүнүн жеке жумушун кылабы, бара берсин. Мындай да, бул мыйзам долбоорун макул кандай болот, аны өз жайына коелу. Бул башка диний асылдуулук жөнүндө сүйлөшөлчү. Андан башка диний агартуу маселеси менен алектенсеңер болбойт беле. Себеби макул диндин асыл жагын таанытканга элгече ушул мыйзамдан башка бир мисалга бир көркөмдүк деңгээлде динди баягы жөн эле таң улабаган диний догманы эмес, бир диндин асылдуулугун, бир нарк сөзүн жанагы суфийский дервиштердин накыл кептери бар. Эмне деген икая баяндары бар. Мисалга 2 дервиш Меккеге барат, ажыга. Экөө сурайт, бирөөнөн бирөө сурап атат. Биз бул жерге эмне келдик десе, экинчиси ыйлап ийип атат. Күнөөгө баткан үчүн келип атабыз депчи. Бүгүн күнөөгө баткандын баары ошол ажыга барып келип аткандарда, ажыга барып келгендердин саны канчалык өсүп аткан сайын Кыргызстан ал диний агарып кетип аткан жери жок. Диний жактан кайра мамлекеттик коопсуздук жаралып атат, улуттук коопсуздук жаралып атат. Жок, Кылжабай мырза. Бул жерде мен сизге кошулбай турам. Дербиштик жомокторду биз айта турган жер эмес бул жер, себеби дегенде бизде жалпы журт угуп атат. Мына ошол жомоктордон туура жыйынтык чыгарышыбыз керек. Ал ошол дербиштер кичинекей болсо дагы биз бүгүнкү күндө капарыбызга албай катардагы иш катары көрүп алган күнөөкөрчүлүктөрүбүздүн бир кыпындайын жасаганда алар өздөрүн күнөөкөрчүлүк жасап алдык деп айыпташкан. Алардын жүрөгү менен, алардын сезими менен, алардын ыйманы менен биздикин теңештиргенге болбойт. Бул биринчиден. Экинчиден, кайсы бир догманы же болбосо кайсы бир жомокту айткандан көрө бүгүнкү күндө элдин ыңгайына караганыбыз мен ойлойт элем акылга сыярлык иш болот эле. Бүгүн эл бизди угуп атат. Булар эмне эле айтышып атат. Айтышкыбыз келбейт. Болгону биз журттун, калктын, коомчулуктун ыңгайын карашыбыз керек. Эгерде бүгүнкү күнү эми кыш мезгили болуп, ызгаар, катуу күчөп, эрте менен жолго жүрүүгө мүмкүнчүлүк болбой калса, анда ошону мамлекеттик чечим менен бир аз күн жылыганда, суук таркаганда жумушка келгиле деп, жумуш ийкемдүүлүгүнүн аркасында эмгек кодексинин негизинде аны өзгөртсөк болобу? Болобу? Бизден сурап атам, болобу? Жок. Болбойбу? Болбойт. Ал өлсө да келиш керекпи жумушка? Диний төскөдөн тыш коомго таң ураган силер саясаттар аста күчөп. Эгерде сыртта 60 градус суук болуп калды. Бул зарылчылыкпы? Бул жаратылыштан пайда болуп калган шарттуу зарылчылык, туурабы? Ошол мезгилден чыгыш үчүн эмне кылабыз? Эмгек режимин биз ары бери жылдырганга ийкемдүүлүктү пайдаланабыз. Бул жерде сук болуп атабы? Жок, мен ошону мисал катары айтып атам. Кыргызстан 4 мен айтып аткан нерсе. Кайсы вактан намазга барам десеңиз, мына ошол нерсеге келебиз, Өмүрбек агай. Күлө турган маселе жок. Бул жерде мен айтып аткан нерсе, коомчулуктун көпчүлүк басымдуу бөлүгүндө иш берүүчү менен иш алуучунун ортосунда ыңгайсыздыктар пайда болуп атат. Бул ыңгайсыздык
Бишкекте гана болушу мүмкүн да. Бишкекте намазга барам деген кишиге ыңгайсыз бу. мыйзам чегинде чечип берүүгө мыйзам чегинде чечип берүүгө кадам таштап атса, силерге ошол 1 саат оор болуп аткандыгына мен түшүнө албай атам да. Демократ байкебиз. Bir суроо берейин. Демократ байкебиз. Суроолор андан кийин болуп бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алып койсок, алыс жактан чыгып атыптыр. Алло, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, суроо сунушуңузду айтыңыз. Алло, угуп атабыз. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Men adım Yıldızbek Oğuz'un Şeroğlu. Men Tarzıya getiramızda koltuğun götürüp atan problemini ben koydayım hurmatlı konuklar. Buna onca ay degen burada ben size düşünmeydim. Bir saat emne Kırgız'ında Müslümanlar tabiri çekiyor. Ben düşünmeydim. Ben gece uçunda 5. günü. Buna Abdurrahman buradaydı da. Gece yerlerde namaz kılan. Bu zaman emez. Bırak bararız. Bırak 5. günü Cuma günü. 3 cemaat gel. Oşa meçitlerde çoğu namaz oku. Oşa dediler. Devat edip. Жақсы бата беріп қандай елімізге жерімізге тыныштылық болсын қандай сөздерді айтылды. Ал эмне қарсы шығып отырса 80% Қырғызстанда мұсылмандар деймін. Рахмат. Рахмат, түшүнүктүү болду оюңуз. 70 жыл біз Советтер Союзунда атеист болып келдік қой. Рахмат, түшүнүгүңүз болду. Эмнеге каршы чыгып атасыздар? Ошону бекемдеп берсеңиз, мындай теле көрүүчүлөргө түшүнүгүз болот. Бул сүйлөгөн киши айтып атат, силер да айтып атасыңар 80% мусулман деп. Эмне үчүн биздин статистикада бар экен 80% Кыргызстанда арак içет экен. Себеби дегенде орустар үйрөтүштү. Биринчи. Себеби дегенде орустар үйрөтүштү бизди. Азыр 100% кыргыздар жанагы өлгөндө жылкы союп, аш Ал берип, биздин эски адатыбыз, ошондон чыга албай атабыз. Куранда да айтылган эмес да. Куранда тыюу. Кудай алып кетти, сен скромный, ошол кишини жөн гана узатып кой, тезирээк узатып кой, эстелик салба, тигини кылба, муну кылба дейт. Ошол эле жана Жээнбеков, жанагы мечит салган ак үйгө. Каракулжада атасы турат, Лениндей болуп мындай граниттен толтуруп эстелик салып коюптур. Мына ошентип 200-дүүлүк болуп атпайбы? Андан кийин мен айттым жана 5-6 эле киши намаз окучу деп. Азыр кичине көбөйдү дейт. Макул көбөйсүн. Силер эмне статистика жасадыңарбы? Канча кыргыздар намаз окуйт деп? Статистиканы мечитке келсеңиз эле көрүнөт. Ал зарылчылыгы жок статистиканын. Мечитке келген көрүп атабыз. Чоң немеге деле көрүп атабыз. Аны больницага барсаң дагы көп киши отурат, ойлойсуң, бүт кыргыздар оор экен деп. Ошол сыяктуу. Бирок алар жарымында түзбөйт да, жарымын эмес, бир 20%-ында түзбөйт. Ошон үчүн сен ойлонуп, байкап, бизде мыйзам долбоорун автору айтып атат. Стройкада иштеп жүрөт балдар. Мыйзам долбоорун автору айтып атат. Элден түшкөн арыздын негизинде. Алар обедти да пайдаланбайт. Эптеп, септеп, чай чойготушуп, жарым саатта иштеп, бир үй бүлөбүздү бакса деп жанталашат. 1 саат деген ошуга сиздер эмне үчүн каршы болуп атасыздар билбейбиз. Биз жуманын аягында 5-ші күні 1 саатқа узатып қою деген. Мынау ошол эле Казакстанда 1,5 саатка чейин обед учуру. Ошол эле Россия, Белоруссияда ар күнү 2 сааттан тыныгуу экен. Эмне үчүн биз жуманын эң аягы 1 саатка биз элдерибизге, элдердин арызына көпчүлүк, мына демократия деп атасы, демократия болгондон биз көпчүлүктү эмне үчүн укпашыбыз керек? Эмне үчүн биз ошолорго 1 сааттык тынугуну узатып, алар өзүнүн Аллага болгон сыйынуусун, ибадатынга биз тоскоолдук кылышыбыз керек. Эмгек кодекси бузулган жок бул жерде. Коноктор азыр 1 саатынан кийин талкын улантайлы, бизде тыныгуу бар экен.
сіздерге жаназа окулсын деп айтасыңар же мен окубайлы же өрттөп бергиле же мындай мен көңүл өртөп дейсиңер? салсын деп айтып. Кандай? Анда асма жер актарылып кетпейт. Өрттөп салсын деп. Мен точно билем, мага эстелип койбойт. Мага жылкы сойбойт. жаназа окуп Мага аш албайбы? бербейт. Жаназаны келсе молдокем келип окуп койсо каршы эмесмин. Ошол айтып аткандарыңыз Тазабек мырза, мындай суроо болуп атат да. шариаттын иши. Тазабек мырза, мындай суроо болуп атат. Мындай суроо болуп атат да. Мисалы көпчүлүк эле мына азыр мусулмандарга шарт түзүү үчүн деп ошол түшкү тыныгууну узартуу болуп атат. Эртең башка диндегилер же сектадагылар дагы өздөрүнүн укугубуз бар деп дагы бир нерсени ойлоп чыкпайбы деген суроо түштү да жаңы. Туура, мен бул жагын караганмын. Себеби 5-күнү жамаат менен чоң мечиттерде гана окулат намаз. Бир убакытта, 1,5 окулат. Башка диндерге айттым жанагы эле, еврей уулдарына, христиан алар суббота күнү, христиандарга жекшембе күнү. Андан сырткары мына теңирчилерге же буддизмдерге булар каалаган маалда чыгып туруп асманды карап сыйынып ала берсин. Буларга эч ким укугун тебелеген жок. Опасный. Өрбек мырза, Дүйнөнүн террористтери кайсы Өмүрбек динден мырза, чыгат? Өмүрбек мырза. Буддадан чыккан жок, христиандан чыккан жок, иудудан чыккан жок, атеисттерден чыккан жок, бизден чыгып атат. Өмүрбек мырза, мына сиз өзүңүздүн демократиянын ажысын атап жүрөсүз, нагыз демократ катарычы. Анан мына ошол эле социалдык тармактарда дагы талкуу жүрүп атат. Мисалы буга чейин өзүңүздүн кесиптешиңиз 5-чакырылышта чогуу депутат болгон Турсунбай Бакир уулу ошол жума күнү тыныбы кылалы, эс алалы мусулмандардын укугу деп демилге көтөрүп силер колдоо койгонсуңар, Анан мына бул жолу дагы демилге көтөрүлүп атат мына көпчүлүктүн сунушу менен депчи. Анан балким ушул маселени колдоп берип, анан ушул карама каршылык деген баягы маселе чечилип калар балким. Чечилип калбайт. Талаш тартыш Дагы дегендей. мындан ары көбөйө берет. Муну алгандан кийин анан дагы бирдекеде жуманы иши жок кылалы дейт. Андан кийин баарыбыз мектепке жолук салынып келели дейт. Анан пошло поехало кете берет. Ошон үчүн биз демократиялык мамлекет болгондон кийин эркиндик берип атабыз молдокелерге. Бирок мына молдокелердин иштери жүрөктө гана болуш керек. Ишке, тигиге, буга булар эч кийлигишпеш керек. Мектепке кийлигишпеш керек. Кандай болот, эмне кылат? Мамлекет болсо өзүнүн светтик иштерин кылып өнүктүрүп экономиканы тигини муну кыла берет. Эгер кокус кагышып калса, короткое замыкание болот. Согуш болот. Жана дүйнөдөгү бүт согуштун баары ушу дин менен мамлекеттик бийликтин аралашып кеткенден чыгып атат. Ошол эле Сирияда, ошол эле Иракта. Бүгүнкү күндө келип туруп биздин жалпы адам атадан тартып акыркы пайгамбарга чейинки 124 000 пайгамбардын алып келген, ташып келген окуусунун баарысын сиз жокко чыгарып атасыз. Эмне үчүн? Себеби дегенде мына ошол бардык пайгамбарлардын окуусу келип туруп акыркы ислам менен жыйынтыкталган. Мына ошол исламдын баалуулуктарын баарын жокко чыгарып, ошол исламдан террористтер чыгып атат десеңиз, сиз адашасыз. Каяктан чыгып атат? Атеисттерденби? Бул ошол Американын тойгозуп койгон адамдарынан чыгып атат. Ого. Эмне үчүн дегенде Африкага барып, жанагы 400 кызды, 400 мектепте окуган. Бүгүнкү күндөгү бүткүл ааламга чаң тополоңду салган ИГИЛ. Бул ким? Муну жакында биз баарыбыз Бен билебиз. Ладенди эмне америкалыктар алып келди беле? Жок, азыркы учурда биз азыркы бир жак четин уга баштадык. Бирок баарыбызга белгилүү болуп отурат. Ал ИГИЛ бүгүнкү күндө дүйнө ааламындагы бир да мусулман мекеме, бир дагы мусулман аалым аларды мусулман мамлекет катары тааныган жок. Эмне үчүн? Себеби дегенде алардын жасаган аракети, кылган иши, алардын кылган чакырыгы бирөөсү дагы мына ошол акыйкат динге төп келбейт. Мына ошол 124 000 пайгамбардын да чакырыгына төп келбейт. Ошондуктан бүгүнкү Бизде убакыт таарыгы калып туруп, ошондуктан чектелүү гана убакыт калды, ошондуктан суроо берүүгө жетчү эле. Уруксат этсеңиз. Мына Тазабек мырза, буга чейинки ошол кесиптешиңиз деп койсок болот, 5-чакырылышта Турсунбай Бакир уулу көтөргөн демилге колдоо тапкан эмес. Анан бүгүнкү күндө колдоо табарына ушул демилгеңиз өтөрүнө көзүңүз жетеби? Туура айтасыз. Буга чейин биздин агабыз ал көтөрүп чыккан нерсе 5-күнү таптакыр дем алыш кылабыз деген да. Биздин айырмабыз бул жерде 1 саат жөн гана биз шарт түзүп беребиз деп атабыз. Демилге Кудайым буйруса сөзсүз түрдө колдоо табат деп ойлойм. Себеби биздин башчыларыбыз, эл башкарган адамдарыбыз бардыгы
президентибиз өзү айткандай, адамда ыйман болбосо бул кыйын депчи. Эң негизгиси биздин башкарып аткан алдыда отурган адамдарыбыздын баардыгы ыймандуу. Кудайды таныган адамдар турат. Бул эмирге колдонот. Кудай буйруса. Анан бул жердеги сиздердин айтып атканыңыздар эми сиз тутунуп аткан буддистсизби же кайсы динди кармайсыз билбейм. Өлгөндө өрттөй берсе болот мени деп атасыз. Сизге эч ким ишарат эткен жок. Мына демократия Улуу Британияда ушу өздөрү дуа окуп парламентти ишин алып барышат да. Сиздердин сыйынууңуздарга эч кимге сиздерге Улуу Британияда болдуңуз беле? Эки сөз менен айтып жыйынтыктасак, ушул тема боюнча мына бул жерде жазылып турат, интернет булактарынан алынган жерде. Бардык жерде. Себеби ошондуктан сиздерди, мисалы, сиздерге эч ким каршылык кылган жок. Демократия болгондон кийин биздин көпчүлүктү түзгөн адамдарга биз шарт түзүп беришибиз биз зарыл. Олжобай мырза, кандай тыянак келдиңиз? Бир топ талкуу болду. Тиянакка келгенде маңызы менен түшүндүңүз. болгону баягы мен жана башында да айттым, бул мыйзамдын артында башка диктовка кылган адамдар турат. Бул бүгүнкү күнгө турмушка кереги жок эле мыйзамдардын катарындагы эле бирөө, колдоо аларына да көзүм жетпейт. Эң бир керектүү азыркы биздин шартка байланыштуу нерсе. Сиз кошумча Бул жерде жогору жакта эмнени табабыз, эмнени жоготобуз бул менен? бул жерде биз билесизби? Биз адамдар үчүн ыңгайлуулукту түзүп берүү менен иштин сапатын табабыз. Ошол. Жөнү жок бул жерден ишти тыштабайт. Бардыгы тартиби менен болот. Бир кыргыз жума намаздан кайра жумушуна келбейт. Саат 3төн кийин. Аны жумуш берүүчү эсептеши болот аны. Аны өздөрүндө келишими бар. Сиз оюңузду айтпосоңуз, жыйынтыктоочу оюңузду. Бул мыйзам долбоор ишке ашкан күндө да, ашпаган күндө дагы. Биз светтик мамлекетпиз. Эгер чын эле биз ушундай диндик бир нерселерди кийребиз десек, биз конституцияны алмаштырышыбыз керек. Мына азыр Турцияда талаш болуп атат. Парламенттин төрагасы айтты, биз дин мамлекет болобуз деди. Бирок ошол убакта кечээ чыгып туруп, Давутоглу деген премьер-министр эч кандай болбойт, биз светтик бойдон кала беребиз деп айтты. Анткени ошол Туркияны өнүккөнгө, демократияга жеткирген ошол светтик система. Турциядагы ушул маселени көтөрүп атат, биз көтөрүп аткан жума 2 сааттык, 1 сааттык тунугуну булар да көтөрүп чыкты. Светтик мамлекет дин тутумунун эркиндигине тыюу салынбайт. Светтик дегенде эле көбүбүз азыр адаштырып атабыз. Бул жерде атеисттик менен светтиктин айырмасы өтө чоң. Мен сизге жанагы айттым. Улуу Британия демократиянын чокусу болгон. Мына ушуларда дагы илгертеден баштап эч кандай керек болсо өздөрүнүн парламентинде булар дуа менен баштайт. Сиз барып келиңиз, анан кийин Урматтуу коноктор, рахмат. Бизде убакыт чектелүү, убакыт дагы соңуна келип калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз буга чейин ошол программанын башында жума намазы үчүн түшкү тыныгууну узартуу керекпи деген суроону таштаганбыз. 4405 кыска номерине бизге СМС билдирүүлөр келген. Мага келген маалыматтар боюнча макул деп 60%, жок деп 40% СМС билдирүү жөнөттүр. Бул албетте көрүүчүлөрдүн билдирген баягы добушу. Ал канча адам катышты, ал башка бир кеп. Ошондой эле урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер мына биз ушул 40 мүнөт аралыгында эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү аркылуу жума намазы үчүн жума күнү намаз деген термин жок. Ушуну туура түшүндүргүлө. Жума намазына муктаж байланыштуу, бирок эмгек кодексинде туура түшүнүңүздөр, бул жерде макул, рахмат. Андай термин жок. Эмгек кодексине өзгөртүүнү киргизип түшкү тыныгууну дагы 1 саатка узартууну талкууга алдык. Албетте буга ошол мыйзам чыгаруу органы болгон жогорку кеңеш өзү чекит коет, кайсы ооба же жок деген добушту бере турган ошол элдин өкүлү деп ишенели. Ошондой эле жалпы ошол телекөрүүчүлөр, ошо бизди көрүп аткандар дагы өзүнүн кайсы бир деңгээлде ушул маселе боюнча өзүнүн позициясы бар деп бул талкуу дагы алдыда бир топ бир канча окуулардан болуш керек, мемлекеттен анан талкуулар болот дегендей, албетте дагы жыйынтыгын албетте дагы билербиз. Ушун менен биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Эмки жумада жолукканча саламатта калыңыздар.